Могу 75 кол койгондорду эмне эле ары бери сүйрөп жүрүшөт, мен ошону түшүнбөй койдум да. Садыр, сен мөөнөтүң бүтүп калды, жаңы шайлоо өткөрөлү деген үчүн элеби? Эми мөөнөтү бүтсө бүттү деп эле айтышат да, эмнеси бар экен? Ары бери эле бийлигине калчылап тим эле шоо кылып жиберди го. Конституционный сотко чейин берип тим эле. Соттордун баары да буга баш ийеткенин билебиз да биз. Элдин баары эле келесо деп ойлойт болуш керек. Кандай жол менен келгенин, кимдин аркасы менен келгенин, эмне деген убадаларды берип келгенин билебиз да баардыгыбыз эле. Муну жашырганда эмне? Садыр Жапаров легитимсиз президент экен, ЭКНКнын сотрудниктеринин беттерине эле айткам мен. Бул Садырды президент катары тааныбайм деп. Эми тааныбасам тааныбайм да эмнеси бар экен? Анткени мен билем бул кандай жолдор менен келген, кандай алдамчылык, коркутуу, үркүтүүлөр менен келген. Мунун баардыгы ачыкка чыгат, баары бир иш козголот буга. Бул ойлоп атат. Азыр бийликти эмне үчүн бул азыр тырышып атат бийлигин? Анткени бул бийликтен кетсе болду, муну сразу эле иштерин баардыгы сотко кетет. Ошон үчүн тырышып атат да бул болушунча азыр. Бул азыр баардык аракеттерин кылып атат да, бийликте калып калам деп ойлоп атат бул кайра элечи. БШКны өзүнүн колуна алып, депутаттар өзүнүн колуна алып, эми ушул президенттер бийликке келгенде көзлөрү май басып түшүнбөй калышат го дейм булар. Түбөлүк отургусу келип, түбөлүк отурабыз деген ойдон калып калышат го дейм булар. Ойлойт болуш керек, бийлик бизди сактап калат деп. Жок, бизде, по крайней мере, Кыргызстанда андай эмес да. Бизде эл гана чечет. Ким калат, ким калбайт. Ошону түшүнбөйт. Канчасы келди булардын. Бирөөсү да түшүнбөй койду го ошону. Түрмөдөн жаңы чыкканда Ак үйдөн ушундук убадаларды берди го бизге. Ой, тим эле Кумторду алсак жыргап калабыз. Кумторду алды, эмне болду? Менчик, үй бүлөлүк менчик болуп калды го азыр Кумтор алардын. Карызды 5 жылдын ичинде эле төп коем деген мигранттардын баарын кайтарам деп кошоматчылар чыгып атат. Ой, бул карызды төлөп коюш не проблема. Жөн гана азыр төлөп койсо көп акча кетип калат, анан тиги, анан бул деп башты айлантып эле айтып. Кеп анда эмес да. Кеп башкада болуп атпайбы? Кеп деген эмне үчүн бул бизди алдап 5 жылдын ичинде карыздан кутулуп коем деп кайра бизди карызга тыгып салды эки эсе. Мейли эми карыз алып тур. Эми ошол карыз алганга жараша масштабдуу эмне болду биздин өлкөбүздө? Өзгөрүү кандай болду? Ошол акчага, каражатка жараша эмне өзгөрүү болду бизде айткылачы? Мунун баардыгы эле түшүнүктүү да. Анан каяктагы бир кошоматчылардын баары келип алып эле көт чала берсе биз качан өнүкмөк элек? Кудай буйруса мындан ары баардыгы башкача болот. Башка алданбайбыз бул шылыгындарга.